Улуттук кыздар федерациясы 2002 жылы уюшулган. Алар Кыргызстандагы 20дан ашык райондор менен алакалашып, жалпысынан 5 программанын негизинде иш алып барышат. Кыргызстандын 7 областынан тең иш алып барабыз. Баткенде бар, Нарында да, Таласта да, азыр бул жакка да Талас областынан да келип тренерлер тренинг өтүп жатышат. Тоң району Улуттук кыздар федерациясы менен сентябрь айынан баштап иштеп башташкан. 6 айдан бери алар көптөгөн ийгиликтерди жаратты. Кыздарга билим берүүдө сабаттуулук боюнча кино тартуу, санарип сабаттуулугун жогорулатууга багытталган окуулар өткөрүлдү. Максаты кыздарга билим берүүдө санариптик багытта медиа сабаттуулук боюнча дагы эң сонун бир багыттарды үйрөтөт экен. Мына ошондуктан биз кино тартуу, мобилдик кино фестиваль дагы бул чоң бирден бир максаты. Ошол нерсе аркылуу дагы кыздардын санарип сабаттуулугун жоюуга түрткү берет. Улуттук федерация менен бирге алакалашкан аталар кыздарды колдойбуз кыймылы да иш-чарага катышты. Аларда кыздарга байланышкан көптөгөн аркыл темадагы баяндамаларды жасашты. Кыздар федерациясы ана биргелешип аракеттенгенден бүткүл Бириккен Улуттар уюмунун трибунасында дүйнөлүк кыздар укугунун айтып чыккан Айтурган Жолдошбекова деген ысык аталык 15 жашар кызыбыз менен сыймыктанабыз. Ал кызыбызды ошол чоң кеңешмеде Пан Ги Мун ошол убактагы Бириккен Улуттар уюмунун катчысы ушундай эмне кылып, ушундай Кыргызстандын кыздары ушундай демилгелүү активдүү кыздар дегени бизге аябай чоң сыймык, дем берип ушундай иштеп келебиз. Облустук семинар Тоң районунда демилгелүү кыздардын катышуусунда уюштурулган. Жакында эле мындай окуулар Кыргызстан боюнча 30дан ашык мектептерде өткөрүлгөн. Жозгүл Сатаева, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысыкөл маалымат кызматы үчүн Тоң районунан.